Болчу. 190 мамлекеттин желегин таанып, жатка айтып жаткан бул кичинекей Элиф 4,5 жашта. Башка балдардан айырмаланып, дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн желектерине кызыгат. Элиф үйдүн туң кызы. Апасынын айтымында кызынын өзгөчөлүгү 4 жашынан байкала баштаган. Сыналгыдан кайсы өлкөнүн желегин көрсөтпөсүн ойлонбой табат. 29 жашымда биринчи жолу эне болгом. Точно ушундай кыз болсо экен деп билбейм, ичинде боюмда бар кезимде эле аябай неме кыялданчумун. Билбейм, бул башкача иш, аң сезими дагы мындай. Кичинекейден эле башкача болчу. Интернеттен дагы балдар мультфильм көрсө, бул жалаң желектерди көрөт. Машинанын маркаларын көрөт. Желектериңди алып келчи. Чык. Колуна көтөргөн кызыл баштыгында ар кайсы өлкөнүн желектери салынган. Ар күнү апасына желектерди көрсөтүп, айтып бергенден тажабайт. Элиф, каяктыкы бул жак? Испания. Испания. Болчу. Исландия. Нидерланды, Бул? Камерун. Камерун. Сербия. Шунакай Элиф. Сербия. Сербия дейт. Бразилия. Тунис. Канада. Молодец. Польша. Германия. Болчу. Австрия. Болчу. Америка. Америка дейт. Франция. Швейцария. Аргентина. Кейра. Дания. Эквадор. Катар. Катар. Бул? Кыргызстан. Кыргызстан. Күнүгө ушу желектер менен ойнойт. Экөөбүз кечке ушуларды эрмектеп отурабыз чогуу. Кудайым буйруса ушу кызым ушу өлкөлөргө чогуу саякаттайбыз деген үмүттөмүн. Кудайым буйруса ошонун баардыгына кыдырсак деген оюбуз бар. Кызым менен сыймыктанам. Элифтин өзгөчөлүгүн көрүп, таяда тайнеси бир учурда таң калып, бир учурда сыймыктанаарын айтышты. Муну бир байкоо болушум мурда. Көңүл убайла бияка келип кетип турам. Анан кийин эле бир күнү телевизор көрүп отурсам, эле шакылдат мамлекеттерин 90 мамлекет бар. Ошонун башта бир 99% полный айтып чыкса болобу. Анан тигине таң калдым аябай. Ой, мен 5-6 эле билем, бул шакылдатып атыр, таң калыштуу болду. Чынчына келгенде 4,5 жаштагы бала эч качан момунча мамлекеттин желегин кантип билсин? Мисалы мен бир 3 мамлекеттин желегин билем, башка эчтеке билбейм. Кечке чейин тайнем бул кайсы менен сурайт, ай кагылып кеткен, ай мен билбейм, сен айтчы дейм. Ошо биз да ушу татынакай сулуу неберебиз менен, жээнибиз менен сыймыктанабыз. Элиф желектерден сырткары унаалардын үлгүсүнө кызыгат. Бир көргөнүн жаттап алган акыл зирек кичинекей Элифке биздин чыгармачыл топ да суктанып келдик. Австрия. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Атайын таңкы талас программасы үчүн.